Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга сүйлөгөндө да, укканда да ихластуулук берсин. Амалдарыбызды Алла Субхана ва Таалам кабыл кылсын. Алла Таалам ак менен караны ажырата турган, акыйкаттын артынан ээрчий тургандардан кылсын. Жаратканын баарыбызга хидаят, таква, тазалык, байлык, напсинин токтугун берсин. Напсинин ачкөздүгүнөн, сараңдыктан, текеберлик, көрө албастыктан, мунафыктыктан Аллахым баарыбыздын жүрөктөрүбүздү тазаласын. Жараткан Алладан дайыма жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос, шерик, кошуналарды сурайлы. Алла Таалам баарыбызга насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос, жаман кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Тааладан өзүн сурайлы. Я Алла, мен сени сураймын деп. Жараткан Алланын, яни разычылыгы деген. Алланын мухаббаты, Аллахым райымдуу. Жараткан Алла Субхана ва Таала мээримдүү, өзү өтө боорукер, сиздерге, биздерге бактылуу болсун деп дин берген туугандар. Диндин түркүгү бул намаз. Намазды мындай берилип, көңүл коюп окуйлу. Ошого мээнет кылайлы. Жөндөн жөн эле намаз Алланын алдында намаз боло бербейт. Мээнет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Жуилат куррату айни фис-сола." Көзүмдүн кубанычы намазга коюлган. Демек, көзүмдүн кареги, рахатым намазда. Билал разияллаху анху айткан эле: Билал, тур, коомат айт дагы бизге рахат бер. Намаз окуп рахаттанайлы. Демек, качан бенде намазга жакшы толук көңүл бура турган болсо, намаз Алла Субхана ва Тааланын тарабынан бизге көп жакшылыктардын эшигин ачат туугандар. Куранда Алла Таала айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Эсиңерде болсун, кулак салып укула. Кабардар, Алланын зикиринде гана жүрөктөр тынчтанат. Алланын зикири менен гана жүрөк тынчтанат экен. Жүрөктөрдүн бейпилденгени, рахаттанганы Алла Тааланын зикири менен экен. Бул зикирдин эң улуу пайдаларынан да бул. Зикирдин эң улуу пайдасы жүрөгүңүз тынчтанат. Жүрөгүңүздөн кыжалатчылык, толкунданган, ушулардын бардыгы жок болот. Адам баласы кээде толкунданып калат, бир жерде сүйлөйүн деп, бир ишти кылайын деп, бирөлөр менен мамиле түзгөндө, бир жерге барганда, келгенде ар кандай болуп калат. Ошо кыжалатчылыктар, барды кайгы, тынчсыздыктар, ушулардын бардыгы зикир менен жок болот, зикир менен жок болот. Алла Таалам зикирге ушундай касиет койгон да. Зикирге ушундай касиет койгон. Ошон үчүн иншалла дайыма зикир кылып жүрөйлү. Я айюхаллазина аману зикруллаха зикран катира. Имандуулар, силер Алланы көп эстегиле дейт. Адам жүрөгү менен да, тили менен да зикир кылса, бунун рахатын ала баштайт. Аллага кадимкидей жакындай баштайт. Бирок тил менен жүрөк экөө бир линияда болсун да. Тил бөлөк, жүрөк башка да, тил бөлөк. Жок. Зикир калби, зикир лисани экөө тең бир кетсин. Ла илаха иллаллах. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Ишиңизди Аллага тапшырып атасыз. Алла гана жакшылыктардын эшигин ача алат, жамандардын эшигин жаба алат. Ошон үчүн тилдерибизди зикирге көндүрөйлү. Түнү бир аз зикир кылып коелу, эртең менен күндүзү бир аз зикир кылып коелу. Так эле басып жүрөбүз, тилди баары сүйлөй деген. Ошо жөн, бекер, пайдасыз, бирөөнү ушактаган, бирөөнү сындагандан көрө тилибиз жакшы сөздү сүйлөсүн. Эң жакшы сөз бул зикир бул. Тилдин эң акысы ушул. Кыямат күнү тил, Аллаху акбар, сурайт бул тилден башка.
Алла Таалам барыбызга товфик берсин. Тугандар, Алла Тааланын китеби Кур'ани Карим бардык адамзатка тең. Бардык адамзатка жолдомо, бардыгына түшкөн Кур'ан. Мындай касиеттүү китеп түшкөн эмес, түшпөйт дагы. Жараткан Алла Субхана ва Таала өзүнүн акыркы китебинде бүткүл адамзатка жолдомолорду айтып койгон. Бүткүл адамзатка. Жеке жашооңузда дагы, коомчулукта дагы. Хужурат сүрөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшүргөн, адепти үйрөткөн, коомчулук менен жашаган, мусулмандардын ортосундагы ынтымак, өсүү, тазалык, биримдүүлүк, достук кайсы нерсе менен бекемделет? Ошолорду аткарууга, ортодо ушу жарака кетпесин, ортобузда ынтымагыбыз талкаланбасын, кайсы нерселер шайтан аркылуу ушундай азгырыктар кирет, алардын эшигин жабыш керек. Ошо боюнча Хужурат сүрөсү мисалы жок сүрө да болчу. Окшошу теңи жок сүрө бул. Бул боюнча өкүмдөрдү айтып бергени сабактар уланып келип атат. Өткөнкү сабакта дагы айттык эле. Гыйбат деген бале бар. Гыйбат деген бул бале. Алла Тааладан узак кыла турган, чоң күнөөнү жаздырта турган, адамдардын жүрөктөрүн талкалай турган, ушундай бир шайтандын азгырыгы менен ишке аша турган бир гыйбат деген оору бар да. Буга тили зикир менен алек болсо, иншаалла гыйбаттан оңой кутулат. Эгерде тили зикир менен алек болбосо, анда гыйбаттан кутулуу кыйын го. Себеп дегенде ушак гыйбат тил менен сүйлөш керек да. Эгерде бул алек болсо, ага гыйбатка убакыт жок да. Экинчиден гыйбат келген чакта деле ошондой бир ой, жаман немелер келген чакта деле тилдин зикири үстөмдүү болуп коет. Тилдин зикири үстөмдүү болуп коет агачы. Ага мүмкүнчүлүк бербей коет да, повод бербей койчу. Ход бербей коет да агачы. Тилдин эгерде зикир менен алек болуп турган болсо, жүрөк эле кичине коштоп турса, Кудай кааласа, гыйбатка ход жок. Эгерде тилиңизди зикир менен алек кылбасаңыз, анда тил гыйбатка иштейт сөз. Бунун натыйжасы жаман. Жүрөк катыйт, караят. Жүрөк бузулат. Кан бузулат, ой, көз караш бузулат, күмөн бузулат, дин бузулат, туган ахирет бузулат. Бүгүн ошон үчүн иншалла мага карап, коомчулукта эмне болуп атканын караңыз. Үй бүлөлүк турмушта эмне болуп атат? Туганчылыкта, достордо, саясатта, соодада эмне болот? Алла Субхана ва Тааланын буйругу, аламдын кожоюнун буйругу, жаратуучусунун буйругу тугандар. Мындан толук сактанышыбыз керек. Мындан эгерде бир адамдан болуп калган болсо, эмне дедик эле? Тоба кылсын, Алла Тааладан кечирим сурасын, кимди гыйбат кылган болсо, ошо менен маселесин чечип алсын деди. Өзү тугандар жараткан Алла Субхана ва Таала сиздерге биздерге Кур'ани Карим берип, пайгамбарыбызды жиберип, түшүндүрүп бер деп, ачык айкын баянда деп, акыркы китеп мынакей дин ислам берип аткан. Бул мындай да, адамдардын кайсыл жерде бузула турган болсо, мамлекет кайсыл жерден талканата турган болсо, Алла ошону арам кылган да. Катуу эскертмелерди берген. Коркутууларды айткан. Кайсыл жерде адамдарга бузукулук болсо, мамлекет бузула турган болсо, адамдар бузула турган болсо, Алла Субхана ва Таала мээримдүү, данышман, билүүчү зат. Ошого алдына ала эле буйруктарды берген, мынаны кылбагыла депчи. Ушуну айтат мындай деп. Фасады амрил ибад ва юлхагы дарар бил билад дейт мына. Зыян мамлекетке тиен. Адамдар бузула турган болсо, мамлекет да бузулат. Адамдар оңоло турган болсо, мамлекет деле оңолот. Адам аман болсо, мамлекет аман. Адамдар тынчсыз болсо, мамлекет тынчсыз. Зыян буга да жетет. Мамлекеттүүлүккө жетет. Туруктуулук талкаланат.
амандык кетет, коркунуч келет. Адамдар өзүнүн акчасына тынчтык таба албай, жанына тынчтык таба албай калат. Кача баштайт, корко баштайт. Амандык Аллахтын чоң неаматы. Алла субханаху ва тааля Кур'анда «Ва хадал баладил амин» аман шаарына ант ичип айтып коеюн деп, Мекке шаарын жөн эле шаар эмес, аман шаары деп амандыкка маани берип айткан да. Амандык болсо, алхамдулилlah, жашоо рахатта болот. Ата-энелерибиздин, бала чакаларыбыздын Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө элибизде, журтубузда жаман эмес, мамлекетибизде. Бирок иншалла мындай кош көңүл болуп туруп калбаш керек. Шайтан эс албайт. Шайтан эс алып отурбайт. Шайтанда выходной жок турганда. 6 базар күн деген, майрам күнү выходдан андай жок алар. Праздничный деген. Шайтанчы 24 саат иши ушул. Бул биз сыноого жаралганбыз. Алла Таала ант ичип айткан. Менин ихластуу бенделеримди азгырта албайсың деген. Ким ихластуу болсо, калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөгөнү, амал кылганы, укканы, жашаганы, жашоосу, өлүмү бардыгы калыс Алла үчүн. Андайды шайтан күчү жетпейт азгырганга. Аракет кылат ол. Иши ошол. Бирок алар азгырылбайт. Алла Таалам сактап койгон алар. Өзүнүн кудурети менен сактап койгон. Демек, fa inna dinallohi taala huwa nizamulloh. Алланын дини бул Алланын мыйзамы. Бул Алла Тааланын бекем системасы. Эң адилеттүү, эң пайдалуу, макулу, эң алхамдулилlah нурлуу Алла субханаху ва тааланын бул түзгөн мыйзамы бул дин деген. Алам жаратуучусу, бардыгын билүүчү. Жөнөкөй нерсе эмес. Шарааху ли ибадихи, бенделерине шарият жашоого бир эреже, дастур катары берген Алла субханаху ва таала. Жана буга Алла субханаху ва таала адалын адал, арамын арам деп өзү Алла субханаху ва таала разы болду. Ал-йом акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дина. Мынакей Кур'ан 23 жылда толук түшүп, Алла субханаху ва таала акыркы аяттарынын катарында бүгүнкү күнү мен силерге диниңерди толук кылып бердим. Ислам динибиз толук, кемчилдиксиз. Алымча кошумчанын кереги жок. Неаматтарым Алла Таала толук. Аллаху акбар. Көрсө бул дин Алланын улуу неаматы экен. Ва атасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррaqu. Алла субханаху ва таала буйрук берип атат. Эй, мусулмандар, силер баарыңар Алланын арканы, китеби, динин, Куранды биригип бекем кармагыла. Жалгыз бекем эмес, биригип, бөлүнүп жарылбай. Ва атасиму бихаблилlah, ва атасиму деген бекем карманган. Бихаблилlah Алла Тааланын арканы. Алланын арканы деген эмне деген? Куран деген. Адам арканды кармаса бар, баштан чыккандай эле, Куранды кармасаң Аллага жетесиң деген сөз. Бихаблиллахи жами'a, баарыңар биригип. Ва ла тафаррaqu, кошумча айтып атат. Бөлүнүп жарылбагыла силер. Эгерде бир талаш тартыш болуп калса араңарда, Алланын элчисине кайтаргыла. Алла субханаху ва таала эки тарапка тең береке берет. Адилеттүү чечилет. Демек, бул жердеги ошол аятта вадкуру ни'маталлахи алейкум ид кунтум а'даан фааллафа байна кулубикум фасбахтум би ни'матихи ихвана ва кунтум ала шафа хуфратин минан нар фаанқадакум минха кадалика юбаййинуллаху лакум аятихи лааллакум тахтадун. Алла Тааланын неаматын эстегиле силерге тартуулаган. Канча жакшылык кылды. Силер бири-бириңер менен душман эмес белеңер. Алла Таалам жүрөктөрүңөр бириктирип, ал аркылуу бир тууган болуп калдыңар го. Болбосо, ошол дозоктун жарын четинде элеңер. Ошол жерден Алла Таалам куткарып калды. Сахабаларга Алла субханаху ва таала эскертип берди. Мына ушундай Алла Таалам өзү хидаяттын жолун баян кылып берет, мүмкүн туура жолго түшө бербек экен депчи, аяттардын бардыгынчы.
Демек, неmatты Алла субхана ва таала толуктадым дейт. Улуу немат тугандар дин. Динул ислам бул Алла тааланын улуу нематы. Жана Алла таалам өзү мынакей мен силерге ислам динди разы көрдүм деп атат. Варадиту лакумул ислама дина, силер үчүн ислам динди мына ислам дин катары мынакей разы көрдүм. То есть мен силерге разы болуп берип аткан дин ислам. Ким оны карманса, андан разымын деген кеп турган. Кээ бир алымдар айтышат, гыйбатты истигфар менен деле астагфируллах ва атубу илейх деп ушу маселе менен деле чечсе болот дейт. Адамдан кечирим сурабай эле дейт. Бирок алымдардын көпчүлүгү муну кайтарган, бул туура эмес деген. Бул боюнча бир ошол истигфар кылсын деген хадис келет. Кафарату ман игтабтаху ан тастагфира лаху деген. Сен кимди гыйбат кылсаң ошонун кафарасы кечирүүсү Алла Тааладан истигфар кылып кой. Тастагфир лаху. Бул анын үчүн истигфар кылып кой деп. Бирок жумхур уламаларыбыз баары муну кайтарган жок, муну туура эмес. Бул заиф хадис, анын каршысында келген өтө күчтүү хадис толтура. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде эмне деген өкүмдөрдү берип атат. Адамдын этин жегенге болгондо да өлүк мусулман бир тууган этин жегенди жактырбайт элең. Сен кандай бири-бириңерди гыйбат кыласыңар деп ошого теңдеп аткандан кийин бунун арамдыгында жана андан шек жок. Жана анын акысын бермейинче болбойт. Кече сиздерге айтканбыз, ошол хадистин уландысы мынакей. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман канат ли ахихи индаху мазлама мен ирд ау мали." Кимде ким бир мусулман бир тууганында зулумдук кылып койгон болсо, абирине кол салып, макул акысына кирип койгон. Же болсо мал мүлкүнөн, фал ятахаллал йом, бүгүн маселени чечип алсын. Кандай? Малын кайтарып берип койсун. Же болбосо, эгерде абирине аброюна шек келтирген болсо, барып кечирим сурап маселелерди бүгүн чечип алсын. Ал-йом дейт, бүгүн. Кобла юхада минху йом ла динар ва ла дирхам. Эртеге ушундай күн келип, бир динар, бир дирхам, сом, акча мал мүлк алынбай турган учурда. Ошондой учурда мурда дейт да. Фа ин кана лаху амалун салих. Эгер ошо ойдон кетип калган болсоңор, ахиретке тиги же сен барып кетесиң. Эми ахиретке ошо ойдон барып калсаң, жакшы амалдарың бар болсо, ошону алдырасың. Эгерде жакшы амалың барбы, намазың бар, кетти намазың. Орозоң бар, кетти. Зекет, зикир, дуа, Кур'ан, кыскасы кандай деген жакшы амалдарың болсо дагы, ухиза минху би кадри мазламатихи, канча зулумдук кылсаң, ошого жараша алдырасың дейт да. Бул деген туугандар, канча гыйбат кылган болсоң, гыйбаттын дагы даражалары бар. Бир кишиге эле гыйбат кылдыңбы же 10 гыйбат кылдыңбы? Бир эле жолу кылдыңбы же 10 жолу кылдыңбы? Ох. Кээ бирлерге таң каласың. Бүгүн айтат, эртесинен ошону айта берет. Бир ай айтат ушунучу. Ал деле бир айдан бери угуп атат ошону. Буда да сезим жок, Гыйбат айта бересиң сен, токтотпойсуңбу муну? Кээ бир адамдар бар, бир 10 кишиге айтмайынча рахаттанбайт да. Андай болбойт да. Бунун баардыгы эсеп китеп жазылып атат. Периштелер жазып атат, биз менен чогуу жашап атышат. Жан алганда периште алып кетет да, бул всё жооп бер дейт, ал болду. Көзгө көрүнбөгөн Алла Таала бизди көрүп турат да. Не деп атат эми мынакей? Ва иллам якун лаху амалун салих. Эгер да жакшы амалы болбой калса эмне болот? Саартан кечке эле ушундай гыйбат менен эле эчтеке бир жакшы амалдары жок экен. Ухиза мин сайяти сахибихи факанат алей. Анда карап тур, бунун күнөөсүн тигин мойнуна жүктөй берет дейт да. Корко турган нерсе ушул туганда. Азыр айткандай, гыйбаттын деңгээли баардыгы бир эмес. Жакындарды гыйбат кылуу бунун күнөөсү көбүрөөк, катуураак.
Узактагыларды күнөө гыйбат кылганга караганда. Жакын туугандарыңыз бар да? Жакын туугандар. Андан кийин аулия солихиндерди, олияларды, уламай амилин, алымдарды, муттакин, такваларды, мухлистерди, ушуларды гыйбат кылуу туугандар, өтө катуу нерсе бул. Андан да күнөөсү чоңураак да. Жөнөкөй адам менен имамды гыйбат кылуунун айырмасы жер менен асмандай. Жөнөкөй адам менен падышаны гыйбат кылуунун жер менен асмандай туугандар. Сен гыйбат кылып койсоң эле оңолуп кеттиби? Сен күнөөнү алдың, бүттү ошо. Сен иштегениң ошол болду да. Ушуну таптың да. Ага эч нерсе болгон да, ал оңолгон жок. Субханаллах, бир алым айткан экен. Урматтуу мусулман бир тууга. Эгер мен айыбымы көрсөңчү, башка бирөөгө айтпай эле кой. Мага айт. Оңдой турган мен. Сен башка бирөөгө айтсаң, сага күнөө болот, мен аны оңдобойм. Сен мага айткан жоксуң да, мен билбей эле жүрөм да. Эгерде сен мага айтсаң, мен аны оңдойм, сага сооп болот деген. Мына туугандары. Биздин жүрөктөр каякта азыр? Биздин акыл, эс, илимибиз каяка алып баратат бизди? Биздин мектептеги, университеттеги илимдери каяка алып баратат өзүбүздү? Оңолуугабы же бузулуугабы? Биздин диплом каяка алып баратат бизди? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди каяка тартып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди каяка тартып атат? Укмуш сөз айткан ал. Менен айып көрдүңбү? Аны оңдой турган мен. Мага айт, мен оңдойм, сага сооп болот. Мага айтпай, башка айтсаң күнөө болот, мен аны оңдобойм деген. Ошон үчүн бирөөнүн айыбын көрсөңүз, ошонун өзүнө барып айткан күч жетеби? Дух барбы? Туура, жаман көрүп атасыз, туура эмес кылып атат. Жөн турганда болбойт. Бирок ошону маданият, адеп ахлак, адамгерчилик менен сунуш иретинде бир эскертип коюш керек бар. Мынаңыз сиздин айыбыңыз деп. Ошону оңдоп алыңыз депчи. Машалла, сизге ошо сооп болот, ошо даража болот. Эми тиги оңдосо өзүнө пайда, оңдобосо өзүнө зыян болот. Бирок сизге сөзсүз пайда болот. Сиз мусулмандык милдетти аткардыңыз. Кыямат күнү сиз Алла Тааланын алдына барып айта аласыз. Я Алла, мына ушу жазылган, мен айткамын. Мен адамдарга анын абийирин төгүп тияка бияка айтпайм, бетине барып айткамын мен. Мондай. Бул бөлөк нерсе. Себеп мындайда туугандар. Алла Таала бенденин айыбын сиз канча билсеңиз, сизден көбүрөөк билсе керек. Кандай дедиңиз? Алла Таала эртеге кыямат күнү сураганда, мен сени ошол айыптарды оңдоо деп жибербедим беле, айыптарды айт деп жибердим беле десем, не дейсиң сен? Пайгамбарлар келип, коомдун айыптарын Алла Таала айтып отурбайт эле алар. Оңдойт эле алар. Оңдоп сиз оңдогоңду айтыңыз Алла. Айыбын Алла Таала мен сенен жакшы билем дейт. Ошол айыпты оңдогонго сен эмне аракет кылдың? Мына суроо. Ошол айыпты оңдогонго, ошол айыпты өзгөрткөнгө, айыбын таштаттырганга сен эмне аракет кылдың? Акчаңы сарптадыңбы? Убактыңы сарптадыңбы? Билимиңи сарптадыңбы? Эмне аракет кылдың? Дуа кылдыңбы? Алла Тааладан, я Алла, сен оңдоочу сенсиң, ошону оңдобосоң өзүң болбойт деп. Сен эмне аракет кылдың ошону сурайт Алла субхана. Аллахым баарыбызга тоофик берсин. Албетте, ар бир жакшы жаманга кыямат күнү Алла субхана ва таала өз эсебин берет. Фама яъмал мисқала дарратин хайран яра, ва ма яъмал мисқала дарратин шарран яра. Ким кыпын барабар жакшы иш кылса аны да көрөт. Соовун сөзсүз көрөт, жок болуп кетпейт, унутулуп калбайт. Берилбей калбайт.
толугу менен берилет, ашыгы менен берилет. Сооптор ашыгы менен берилет. Күнөөлөр адилеттүү берилет. Сооптор адилеттүү эмес. Ихсан, айкөлдүүлүк менен берилет. Аз эле кылгансыз, ашыртып берет. Молодец деп. Ушуну жасап келди депчи. Фама я'мал мисқала зарратин хайран яра. Ким кыпын барабар жакшы иш кылса, сөзсүз аны сообун көрөт, ийгилик даражасын, рахатын алат. Сөзсүз Аллахтын тарабынан сыйлык берилет буга. Жана ким жаман иш кылса, кыпын барабар аны дагы көрөт. Алда гайып болуп кетпейт, унутулуп калбайт, жок болуп кетпейт, эскирип калбайт, билинбей калып кетпейт. Жок. Яра көрөт сөз дейт Алла субхана ва тааля. Шаррай яра көрөт сөз дейт. Ошондуктан мусулман акылдуу мусулманга өзүнүн үлүшүн алсын, ишин оңдосун. Тазкира ва эътибар. Мусулмандарга бир эскертме, бир насаат. Өзүмө дагы, сиздерге дагы ким сабакка катышып аткан болсо, ошолордун баарын. Алла субхана ва тааля баарыбызды адам кылып эле жаратып койгон жок. Ыймандуу кылып жаратты. Аллахым өзү баарыбызды жаратып коюп эле тек коюп берген жок. Көзөмөлүндөбүз. Карап турат. Угуп турат. Көрүп турат, байкап турат, билип турат, кабардар Алла субхана ва тааля. Жаратып коюп эле унутуп калды деп адашасыз. Жаратып коюп эле көзөмөлсүз эле таштап койду. Адашасыз. Андай эмес. Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Не деп күмөн кылып атасыңар силер өзү? Аллахым айтып атат, не деп күмөн кылып атасыңар? Не силерди эмне бекер эле жараттыкпы деп. Максатсыз эле, оюн, күлкү, тамаша үчүн. Жок. Улуу максатка жар. Алла бекер жаратуудан таза зат. Эмне деп күмөн кыласыңар? Биздин алдыбызга келбейсиңерби силер? Мейли жашагыла 100 жыл, 150 жыл кайтып келе турган күн жокпу? Келбейбиз деп ойлоп атасыңарбы? Жок, силер көзөмөлдөсүңөр. Бардык нерсени жаздырып атабыз, карап турабыз бардыгын. Бардык нерсе. Эми ыймандуу кылып жараткандан кийин Алла Таала келишим кылган. Кандай? Иннамал муъминуна ихва. Ыймандуулар бардыгы шек күмөнсүз бир тууга. Şu bir tuğandıktın akısın beriniz deyip. Akısın beri iki türlü olur. İki türlü. İcabi, selbi. İcabi degen anın akısı жақшылық жеткиріңіз, пайда жеткиріңіз, рахат жеткиріңіз. Мұсылманға имандуу, все, рахат жеткиріңіз аға. Сәлби мындай, ыза жеткирбеңиз аға. Аны жалат кылбаңыз, аны кордобоңуз. Аны мал мүлкүн алып албаңыз, аны үстүнө маскарлабаңыз, жаманат коюбаңыз. Аны айыбын чукулабаңыз, ачылып калса жайыбаңыз. Жаман күмөндө болбоңуз. Бул салби укуктар. Эки укуктен Алла субхана ва тааля келишим алган. Келишим боюнча ва ауфу бил ахд иннал ахда кана мас'ула. Келишим толук аткарыла деп атат. Анткени келишим суралат дейт. Бул келишим Алла субхана ва тааля өзү келишим суралат экен да. Кандай? Мисалы, сизден менен сурайт Алла субхана. Сенин келишим алдык эле го, мусулмандарга пайда жеткиресиң деп. Жеткирдиңби? Мусулмандарга рахат жеткирдиңби сен? Не жеткирдиң пайда? Курсагын тойгоздум дешиңиз мүмкүн. Кийим кийгиздим, машалла. Үй салып бердим. Мусулмандарга пайда жеткирдим. Дүниөнүн пайдасын жеткирдиңиз. Бул дагы пайда. Бул дагы жакшы нерсе. Эгерде мусулманга алхамдулилля иманды иман, салих амалдарга чакырып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, илим, Кур'ан, суннат жеткирген болсоңуз, түбөлүктүү ахиретине. Бул бөлөк нерсе. Экинчи келишим кандай? Мусулмандарга зыян жеткирбе деп айттым эле, дейт Алла Таала. Зыян жеткирген жоксуңбу?
тилиң менен гыйбат кылган жоксуң? Маселе ушу кетип атат азыр. Бул бизге насаат. Алла субханаху ва таала ушу келишим тууралуу сурайт сизден бизден. Мен ыза жеткирбейсиң деп келишим алган Алла таала. Биздин келишим болгон келишим. Кур'ан-ы Каримдеги келишим бул. Болду, мен мусулманга колум менен, тилим менен зыян жеткирбейм. Пайгамбарыбыз айтты го: "Ал-муслим ман салимал муслимуна мин лисанихи ва яди." Мусулман ким? Анын тилинен, колунан башка мусулмандар аман да болсо. Демек ушуга мына биз ойлоно турган маселе экен. Келишим бул туугандар. Бул укукту берели, укук. Акысы бар, ар бир адамдын акысы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде Абдулла ибн Буср деген сахаба болгон. Абдулла ибн Буср радиаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт, мындай дейт: "Лейса минна зу хасадин, вала намиматин, вала хиянатин, вала иханатин." Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз не дейт? Угуп алыңыз. Пайгамбарыбыз айтканда кулак төшөп туруш керек. Не деген экен деп. Пайгамбарыбыз бизден эмес дейт. Ким? Зу хасадин. Көрө албас. Көрө албастык кылган киши бар го, бизден эмес дейт. Зу намиматин, чагымчы. Экөөнү уруштуруп эле басып жүрөт. Бузукулук кылып элечи. Эл бузар, үй бүлө бузар, дос бузарлар. Чагымчы. Вала хиянатин, зу хиянатин, яни кыянатчыл. Кыянатчыл. Аманатка кыянат кылган. Андан кийин вала иханатин, кордоочу. Бизден эмес деди. Көрө албас, чагымчыл, кыянатчыл, кордоочу бизден эмес дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бизден эмес, лейса минна, бизден эмес. Демек мусулман, ал көрө албастык кылбайт, аны таштайт экен. Кыянатты таштайт экен. Чагымчылыкты таштайт экен. Кордукту таштайт экен. Ага жол ачпайт экен. Ага барбайт, ага бирөөнү кордобойт. Бирөөнүн сөзүнө дагы, ишине дагы, буюмуна да кыянат кылбайт мусулман адам. Кыянат кылбайт, кыянат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди мына тарбияга чакырып атат. Бизди мына маданиятка чакырып атат. Эй мусулман, жашасаңар бири-бириңерди кордобой жашагыла. Мусулмандар Пайгамбарыбыз алып келген динди алып койгула, кабыл кылгыла, бири-бириңерди кордобой жашагыла. Бири-бириңерге кыянат кылбай жашагыла. Бири-бириңерди уруштурбай жашагыла, чагымчылык кылбай. Бири-бириңерге душман кылдырбай. Көрө албастык кылбай жашагыла. Алланын бөлүп бергени ал. Көрө албастык кылсаң деле, кылбасаң деле Алланын бөлүп бергени ал. Зыяны сен эле тартасың, Алланы бөлүп бергенде каршы чыккандыгың үчүн. Сумма караа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Кийин ушуну айткандан кийин Пайгамбарыбыз Кур'ан-ы Каримдин аятын окуду. Валладина ю'дунал му'минина вал му'минат бигайри мактасабу факад ихтабалу бухтана ва исма мубина. Кимде ким момун эркектерге жана момун аялдарга ыза жеткирсе, кыйынчылык жеткирсе, зыян жеткирсе, бигайри мактасабу, алар кылбаган иши менен, анда факад ихтамалу бухтана ва исма мубина, алар өтө чоң жала жана ачык айкын күнөөнү көтөрүштү, мойнуна алышты. Мына жаланы көтөрүп жүрө бер, чоң күнөөнү көтөрүп жүрө бер. Эгерде момун эркектерге, момун аялдарга алардын кылбаганын кылдың деп мындай жала жаап, туура эмес нерселерди айтып ыза жеткире турган болсоң, зыян жеткирсең, анда өтө чоң күнөө сенин мойнуңа илинет. Чоң жала мойнуңа илинет сени. Ошондуктан мусулманды кордогондон сактаныңыз. Фа ияка ан тухина муслиман. Мусулманга кордук көрсөткөндөн өзүңүздү тартыңыз, таксыр.
Өзгөчө күчтүүлөр алсыздарга корду көрсөтпөгүлө. Эркектер аялдарды кордобогула. Ата-энелер балдарды кордобогула. Бийликтегилер көзүндө иштете мансаптагылар жумуш ордунан пайдаланып алсыаны жөнөкөй элди кордобогула дейт. Кимдер көпчүлүк азчылыкты кордобогула дейт. Чоңдор кичинелерди кордобогула дейт. Динибиз мынандай дин экен. Райымдуулуктун дини экен. Кордогондун дини эмес экен. Кордогондун дини эмес экен. Пайгамбарыбыз кулду дагы кордогон эмес. Кулдун акысын дагы бергиле, кулдун укугун дагы сактагыла дейт. Райымдуу жашагыла дейт. Бири-бириңерге пайдалуу болуп. Албетте, тарбия бөлөк, кордоо бөлөк. Бала чаканы кичинекей кезинде пайгамбарыбыз эмне деди? 7 жашында намаз окугула, 10 жашында окубайла да тияк-бияк кылып, шоктонуп эле ушул жүргөн болсо, бир аз уруп койгула. Бул кордоо эмес. Бул тарбия бөлөк нерсе. Бирок албетте талуу жерине каты курба. Көчүүнө бир коет. Иш кылбай койсо аз чымчып коет. Же болсо да мындай кандай сүрүн салып коет. Кандай болгон чакта да бул бөлөк нерсе. Кордоо бөлөк. Көбүнчө бүгүнкү күнү туугандар аял затына болгон кордукта. Пайгамбарыбыз айтып атат, кордоочу бизден эмес дейт. Алланын аманатын алып кордогон сен ким бол? Ал кол алдыңда да. Өзгөчө ата-энеси өтүп кеткен, же да жетим кыздар, ушундай болуп калат, алсыз, жөлөгү жок. Сен көзүң кара бере турат. Сен ойбой, Кудай сактасын. Мейли кээ бир адамдарга намаз деле окубаган эмелер кичине ичип алып, же чегип алып бир нерсе кылгандарга тооба кылдым го, бирок намаз окуп, акыл эси бар кордогон болбойт бул. Ажыга барып, даватка чыгып, сакал коюп, башка динди кичине арам адалды түшүнгөн кичине аз-маз билим, кичине акыл эси бар, адамгерчилиги бар. Болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катты уйган, бетине урганда не? Эсиңерде болсун деген. Бетине урбагыла деген. Көгөртө кое турган, бир жерин сындыра кое турган, тишин чыгара кое, талкалай кое турган, мурду башын канжалата кое турган. Арам. Кордогон муну. Ла илаха иллаллах. Бул ушул укуктарды Алла субхана ва таала аткардыңбы, же аткарган жоксуңбу, кыямат күнү өзү сурайт. Күн сайын сенин ата-энеңдин, мен чогуу жашаган болсоң, үйлөнө элек болсоң, акысы бар да, ошол Алла таалам кыямат күнү сурайт. Атаңа кандай мамиле кылдың, апаңа кандай мамиле кылдың? Аялың барбы? Күйөөң барбы? Күн сайын ушул боюнча эрте кыямат күнү суракка жооп бересиң. Акысын бердиңби же берген жоксуңбу? Акыңы алдыңбы, алган жоксуңбу? Ал сурак эмес. Биз азыр акыбызды алабыз деп эле жүрөбүз да, бир өзгөлөрдүн акысын берейин деген ой жок бизде. Бунун акысын бер, анын акысын бер, бунун акысын бер. Буга барып мен өзүң акыңды талап кылба, акысын, бунун акысын бер. Хукук дейбиз да, укуктар. Акысын берүү боюнча Алла субхана ва таала сурайт. Кээ бир учурда адам билбеген абалда башка бирөөлөр маскаралап коет, билбейт да. Ушунун баардыгы Алланы эстебеген, Алла менен байланышпаган учурда адам күнөө кыла баштайт да. Эгерде Алланы эстеп, Алла менен байланыштырсачы, бирөөнү маскарлагандан, Алла мени көрүп турса, мени карап турса, Алланы эстеп турса, мен кантип бирөөнү маскарлайм, кантип бирөөнү ушактайм мен, кантип бирөөнү кордойм. Эгерде үйдө Алла мени карап турат, элестетип көр, Алла камера эмес, Алла мени карап турат деген сезим турса, периштелер жан жазып атса, кантип адамды, кантип аялды кордойт. Алла субхана ва таала Роббул ибад яра залика ва ясма ва хува би ибадихи хабир басир. Бунун бардыгын Алла таала өзү көрүп турат, угуп турат. Кабардар, көрүүчү Алла субхана ва таала. Эртеби кеч бунун бардыгын Алла субхана ва таала сурайт буну. Акысын бердиңби, бербедиңби?
иннал ахда кана мас'ула. Бұл келишим акысы тугандар суралат. Яума яджмаукум яумул жам, далика яумут тагабун. Кыямат күнүнүн бир аты бар. Яумул жам деп коет. Дагы бир аты бар. Яумут тагабун деп коет. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала айткан: Яума яджмаукум, ал күнү Алла Таала силерди топтойт. Аялыңы да алып келет, өзүңү да алып келет. Кимге зулумдук кылсаң, аны да алып келет, буну да алып келет. Аллаху акбар. Кимге жамандык кылдыңбы, аны да алып келет, өзүңү да алып келет бетме. Яума яджмаукум, Алла Таала ал күнү силердин баарыңарды топтойт дейт. Лияумул жам, топтола турган күндөчү. Далика яумут тагабун. Өтө чоң уткуруу, өтө чоң зыян тартууга учурай турган күн ал. Жөнөкөй күн эмес. Демек Алла Таала өзү сурайт ушу келишим боюнча, акысын бердиңерби же акысын талкаладыңбы? Бунун акысын бердиңби же акысын талкаладыңбы? Бунун акысын бердиңби же акысын талкаладыңбы? Бунун акысын бердиңби, акысын же талкаладың? Ушу сурайт. Аялдын акысы бар, сенин мойнуңда, бердиңби же берген жоксуң? Атаңдын, апаңдын, бир тууганыңдын, балаңдын акысы бар, акысын бердиңби же жоксуң? Бул сурайт, туугандар сурайт. Кур'ан айтып атат сурайт деп. Бүгүнкү сабак эмес. Алам жаралгандан бердеги Алла субханаху ва таала айткан сөзү. Кур'ан-ы Карим бул жер асман жаралганда мурда 2000 жыл мурун эле Лаухул Махфузда бар эле бул. Имам Муслим риваят кылат, Анас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтатындай дейт. Якулуллах таала яуман кияма. Кыямат күнү Алла Таала айтат экен, мына кандай суралат карап туруңуз. Ябни Адам, эй адам баласы. Маридту фалам туайтни. Оруп калдым. Сен мени зиярат кылбадың го, абалымды сурабадың го дейт экен. Алла айтат экен адам баласыначы. Оруп калдым, сен мени абалымды сурап зиярат кылбадың го дейт экен. Кала я Рабб, кайфа аудук ва анта раббул аламин. Сен бүткүл аламдын робусусуң го. Сен кантип ооруйсуң, мен сени кантип зиярат кылам дейт экен да бендечи. Алла субханаху ва таала ошондо айтат экен. Ама алимта, билбей белең, анна абди фулан, фаланча бендем, марида оруп калды, фалам атаут, сен аны зиярат кылбадың го. Ама алимта, аннака лау уттаху, лаважаттани индаху. Билбей белең сен, эгерде сен ошону зиярат кылганыңда, ошол жерде мени тапмаксың. Демек, туугандар, узактагы мусулман оруп калса ал өзүнчө, жакыныраак мусулман оруп калса, аны зиярат кылыш керек. Унутуп калдың, билбей калдың, бул бөлөк. Билип туруп дагы зиярат кылбай койдуң, чатак. Ошол убакта эгерде барып койгонуңда, Алланы табат элең. Алланын райымын табат элең. Алла субханаху ва таала берекесин, хидаятын табат элең. Рахматын табат элең. Магфиратын табат элең. Бейишин табат элең. Эгер ошол жерге барганыңда. Мынаки акысын бердиңби, бербедиңби деген кеп да. Акысын бербедиңби? Кудум ушундай эле, адам баласы айткан. Мен сенен тамак сурасам, тамак бербей койдуң го дейт. Адам баласы дейт, сен бүткүл аламдын робусу, мен сага кантип тамак берейин дейт. Алла субханаху ва таала айтат, билбедиңби? Мен паланча бир бендем сенен тамак сураганда бербей койдуң го деди. Эгерде сен билетиңде ошо тамак бергениңде, ошол жерде мени табат элең дейт. Сурада бербей койдуң сен. Нан берип койчу деди. Урсагым ачты. Кичи бирсе берип койчу. Жолда калып кеттим, кичи бирсе берип койчу, кетип калайын. Эгерде бергениңде ошол жерде табат элең Алланын жардамын. Алла субханаху ва тааланын колдоосун, туура жолго жолдоосун, ошол жерде табат элең сен, хидаятын дагы. Бирок сен андай кылган жоксуң дейт. Алла Таала айтат экен, бул да хадиси кудусида, эй адам баласы, мен сенен суусундук сурасам, бербей койдуң го суу дейт. Бул да айтат экен, кантип мен сага суусундук берейин, сен бүткүл аламдын робусу болсоң деп. Алла Таала жооп берет, паланча мен бендем сенен суу сураганда бербей койбодуңбу дейт.
Суу сураганда бербей койдуң го. Биз азыр агып аткан сууну бербей атабыз го. Кошуналарга, кимге болсо, туугандарга, өзгөчө чаңкаганга, зарылчылык учурларда андай болбош керек. Барбы? Себеп. Жокпу? Жок. Бар болсо, бул суунун фазилети кандай деп? Аллаху акбар. Суу, туз, от, мисалы күкүрт дегенчи, чырака. Бул нерсе тыйылбаш керек буга. Өзгөчө достор, кошуналар бирөө сурап калса, сурап жөн бериш керек. Бизде мурда даже будан жогору кылып ак сатылбайт деп коет эле. Сүт, кымыз жана башкалар. Мейли мына. Hadislerде келет. Ана индал мункасара кулубухум мин ажли. Аллах субхана ва таала айтат. Мен үчүн жүрөктөрү сындырылган адам ошонун алдындамын мен дейт. Алланын дини үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн көңүлү түшкөн, жүрөксүздөр сындырган. Мен ошонун жанындамын дейт. Сен барып зиярат кылсаң мени табасың деген сөз. Мынакей, мени табасың деген мааниси ошол. Мени хидаятымды табасың. Мени рахматым, райымымды табасың. Бейишимди табасың. Магфиратымды, разычылыгымды табасың деген мааниде. Аллаху акбар. Мындай дейт. Хадисте келет, Зубайр ибн ал-Авам, Ашара мубашшара 10 сахаба бейишке кирүүсү кушкабар берилген. Ошонун бири Зубайр разияллаху анху. Зубайр разияллаху анху айтат: "Лама назалат", мына аят түшкөн экен да. "Сумма иннакум яуман қиямати инда раббикум тахтасимун" дейт. Аят. Кийин силер сөзсүз кыямат күнү Робуңардын алдында, жаратуучу Алланын алдында талашып тартышасыңар дейт. Аятты түшүндүктү? Силер кийин сөзсүз кыямат күнү Алла Робуңардын алдында талашып тартышасыңар дейт. Культу, Зубайр разияллаху анху айтат, мен айттым: "Я Расулалла, о Алланын элчиси, атукарриру алейна ал-хусума ма кана байнана?" Биз бу дүйнөдө талашты элек, ошол кайталанып дагы Алланын алдында да талашабызбы дейт. Бу дүйнөдө азыр дордойдо талашып атабыз, суу талашып атабыз, жер талашып, участок талашып атабыз. Нерселерди кыскасы жаңжал талаш, ушулар кайра кайталанабы дейт кыямат күнү. Аятта ошондой деп атпайбы? Пайгамбарыбыз айтты: "Наам", ооба деди. Так, ли юкаррир залика хатта юадда ила кулли зи хаққин хаққаху. Эмне үчүн ушу кайталанат Алланын алдында? Ар бир акысы акысы бардын акысы берилиш үчүн деди да. Кайрадан болот экен да тиякта. Ким акыйкатта ошонун акысын бериш үчүн Алла субхана ва таала бул жаңжал, бул талаш тартыштарды кыямат күнү кайрадан кайталанат экен. Азыр туган, мен утулуп калдым, сот адилетсиз чечип койду, тигиге тартып койду, кыжалат болбо. Тиякта Алла субхана ва таала өзү чечип берет азыр. Эгер акыйкатта болсоңуз, чындыкта болсоңуз, жалган эмессизби? Кыжалат болбоң. Аят дагы бир окуп берейин. Сумма иннакум яуман қияма инда раббикум тахтасимун. Ихтисам деп коет, талаш тартышканды айтат, жаңдалдашканды. Силер кыямат күнү Робуңардын алдында талаш тартышасыңар дейт. Мына ошол жерде Зубайр разияллаху анху сурап атат: "Я Расул, таң калды да. Биз бу дүйнөдө өз ара талаш тартышкан жаңжал маселелерибиз бар. Кыямат күнү дагы кайталанабы" деди эле. Ооба, кайталанат. Кайталанат. Эмне үчүн? Ар бир акысы бар, акысы ошого акысын бериш үчүн. Акылуунун акысын бериш үчүн. Акылуунун акысын бериш үчүн. Зубайр разияллаху анху айтты: "Факулту иннал амр изан ла шадид". Охо, анда иш өтө катуу болот го деди. Кандай болот экен? Иш өтө катуу, ла шадид. Тамаша эмес да. Бул раваху Тирмизи ва имам Ахмад ва Абдурраззак ва Хаким ва Табарани бардыгы ушул хадисте зикир кылган. Бардыгы ушул хадисте зикир кылган. Азыркы хадис мен силерге айтып аткан имам Тирмизи, имам Ахмад муснатында алып келген хадис. Ва зунубу хасса бихим. Өзгөчө өз ара өзгөчө күнөөлөр бар, ошолор боюнча. Ва фихим
ва байна раббихим юсалун анха ва юсану анил хукук байнахум айзан. Бұл жерде екі екен. Ошол жерде силер талаш тартышасыңар дегени карап тур жаңылдашылган. Бири кайсы күнөөлөр? Бенде менен Алланын ортосундагы күнөөлөр, бенде менен бенденин ортосундагы күнөөлөр. Ушулардын баары тууралуу тиякта суралат экен, талаш тартыш болот экенде. Ва хуна яжри байнахум ат-тахасум. Ушул жерде талаш тартыш жүрөт дейт. Угуп алыңыз, Куранда эмне дейт? Куллу нафсин тужадилу ан нафсиха. Ар бир жан өзүнүн жаны үчүн талаш тартышат. Ар бир жан, ар бир адам, ар бир жан өзүнүн жаны үчүн, өзүнүн жанына жан тартыпчы, Алла субханаху ва тааlanın алдында тиякты дозок алды, тартышат экен. Тиякта ошон үчүн күбөлөр керек болот да. Анан видео камераны коюп берет да сага. Кандай кылганыңдын бардыгын. Периштелер күбө болот, жер күбө болот. Өзүңүз мүчөңүз күбө болот, тилде печать басат дагы мөөрү басып туруп. Кол сүйлөйт, пут сүйлөйт. Булар сүйлөйт. Булар күбөлүк берет, сан сүйлөйт адамдыкы. Токт мындай болгон, мындай болгон деп. Тил ал жерде дагы бир нерсе кылып жүрүш мүмкүн да. Мына Алла субханаху ва таала фахуа яхкум, Алла таала өкүм чыгарат, вала муаккиба ли хукмихи, Алланын өкүмүн аркага таштай турган эч ким болбойт тугандар. Ва хуа сариул хисаб, Алла өтө тез эсеп китепти алуучу. Фама алейка айюхал акил. Ошондуктан урматтуу акылдуу мусулман бир туган, сиз бир укук, бирөөнүн каны болсун, мал мүлкү болсун, авири болсун, ошолордун акысын берип коюңуз дейт. Мойнуңузда. Фама алейк айюхал акил илля ан туадди ма алейка минал хукук дамавия ва малия думу вал арзия аллати ядхулу фиха ал хукукул адабия вал иҗтимаия. Фафхам. Хазрат мынандай деп айтып атат тугандар. Демек, сиздин мойнуңузда укуктар бар, ошону берип коюңуз. Кандай гана укук болбосун, мал мүлккө байланыштуу болобу, авирге жөнө эле байланыштуу болобу, укуктардын баарын берип коюңуз деп. Мусулман эркек, мусулман аялдар дейт. Бул иман укуктары тугандар. Иман укугучу, адам укугу өзүнчө. Иман укугу өзүнчө да, туган укугу өзүнчө. Макулбу? Ар биринде адам катары бунун дагы акысы бар. Эгерде бул жөн эле адам эмес, мусулман болсо, мусулман эместики акысы бар о. Мусулман боло турган болсо, иман, анын дагы башка акысы бар. Эгерде бул туган болсо, дагы кошулат да акысы. Буга күбө катары бул хадисти бир шериктеш таит кылган хадис, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгерде кошунаң, жөн эле адам болсо, мусулман эмес эле бир капыр болсо, кошуналык бир акысы бар. Эгерде бул мусулман болсо, кошуналык жана мусулманчылык эки акысы бар. Эгерде бул туган болсо, анда кошуналык, мусулмандык жана тугандык 3 акысы бар деп атпайбы? Акысын бериш керек, акысы көбөйүп кетет. Ошон үчүн бул иман укугу тугандар, ар бир момун эркек аялга бул бар нерсе. Ошон үчүн иншалла Тааладан дагы сурайлы, Аллахым жеңил кылсын. Бу дүйнө укуктарды бере турган, ар биринин акысын бере турган дүйнө. Тияк болсо, укуктарга бердиңизби, тияктан собобун, ийгилик белегин ала бере турган дүйнө. Ужурун аласыз. Текке кетпейт. Мусулманга өтүп бараткан ассаламу алейкум, ушу акысын аласыз тияктан. Тияктан акысын аласыз. Бир ассаламу алейкум дейсиз, тияктан акысын аласыз. Жөн эле өтүп баратканга жылмайып койдуңуз, тияктан акысын аласыз. Акысын берип атасыз, алып атасыз тияктан. Түшүнүктүбү? Ооруп калды эле барып койдуңуз, тияктан акысын аласыз. Үйүнө чакырып койду эле бардыңыз, акысын аласыз. Саламга жооп бердиңиз, акысын аласыз тияктан. Чүчкүргөнгө жооп бердиңиз, тияктан акысын аласыз. Мусулманга рахат жеткирип, жол көрсөтүп койтур. Сум каякта? Каякта. Акысын аласыз. Машинени түрчүп коелачы, акысын аласыз. Тигини алып берип койчу, буну алып берип койгон, акысын аласыз. Ар бирин тияктан аласыз. Бияктан акысын бериңиз, тияктан алыңыз. Ошон үчүн айтат мынакей. Айырмасы жок.
тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы мусулмандардан, сен менен шерикпи, шерик эмеспи, бир тууганыңбы, бир тууган эмеспи, айырмасы жок. Бардыгына акысын бере бериңиз, укуктарын ала бересиз. Бирок өзгөчө досторуңузга бунун акысы күчтүүрөөк болот экен да. Жакын туугандарыңызга акысы күчтүүрөөк. Акысы күчтүүрөөк. Бул менин досум. Бирок мен тааныбайм. Андын акысы бар, салам айтышым керек. Бирок буга салам айтым күчтүүрөөк. Шындасызбы? Ага деле пайда жеткиришим керек. Бирок мен бир тууганым бар, же атам, апам бар, же аял, бала чакам бар. Буларга пайда жеткиргеним күчтүүрөөк. Мындай да туугандар. Бу дүнү адамга ал адамдар ниспат деп коет. Байланыштар бар да биздечи. Айвандарда жок да. Айвандардын кайната, кайнене, кайынжурт, тага журт дегендерчи. Аларда андай жок алар. Ким менен бир тууган. Бул инсандарда эле бар булар укуктарчы. Ошон үчүн ушулар да берилет да. Айвандарга Алла Таалам берген эмес андайды. Бизге берген муну. Бизге берген бул. Кур'ан-ы Каримде ау садиқикум деп ушул садиқ дегенде Алла Таала зикр кылат. Ва хада садиқ алхақаху Аллаху Таала бил аба вал ихва ан-насабия вал ахават вал аъмам вал ахвал. Же силердин досуңар деп. Дос ким десе, мына ушул жердеги ата туугандар дагы, бир туугандар дагы, агалар, атаңдын бир тууган абаларың, апаңдын бир тууган тайкелериң, ушулардын баардыгы мына кирет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей Кур'ан-ы Карим сиздерге, биздерге эмне деген кереметтерди айтып берип атат. Алла Тааланын китеби. Ажайыбы, түгөнгүс. Ошон үчүн айтат да, жараткан Алла Субханаху ва Тааланын Кур'ан, Алла Тааланын бекем бул арканы деп бекер айтылбайт бул. Алла Субханаху ва Тааланын бекем арканы бул. Хаблуллахул матин дейт, бекем арканы бул. Кур'ан-ы Карим менен ким сүйлөсө, алын сөзү чын. Ким чечим чыгарса, адилеттүү. Ким буга чакырса, сыратыл мустакимга хидаят берилет. Hazreti Ali разияллаху анху айткан буга. Ошондо алымдар буга бунун касиеттерине, керемет илимдерине тойбойт деген. Куранды канча жолу кайталап окусаңыз, адам тажабайт да. Тилдер жаңылбайт. Адамдын напсиси эгерде Куран окуп жашаса, адашпайт. Кыйшыбайт. Кур'ан-ы Карим ушундай. Алла Тааланын акыркы китеби, акыркы китеп. Толук. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим биздеги азыркындай гыйбаттын ордуна биз адамгерчилик багылыктарды, берешендүүлүк, жоомарттыктарды таркатайлы. Сараңдыкты таштайлы. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сахи карибу миналлах, карибу минал жанна, карибу минан нас, ва баиду минан нар." Берешен адам бар го, жоомарт адам. Бул Аллага жакын экен, бейишке жакын, элге жакын, дозоктон узак деди да. Берешен адам. Берешен адам, жоомарт адам. Аллага жакын экен биринчи. Адамдарга жакын, бейишке жакын, дозоктон узак. Вал бахил баиду миналлах, баиду минал жанна, баиду минан нас, карибу минан нар. Сараң бул Алладан узак дейт. Бейиштен узак, адамдардан узак, дозокко жакын экен бул. Ва жахилун сахиюн ахаббу иналлах мин абидин бахил. Аллаху акбар. Жахил, берешен Аллага сүйкүмдүүрөөк экен, сараң ибадаткөй адамга караганда. Угуп алыңыз, буну мааниси кичине эмерек. Ибадатты аябай ибадат кылат да, орозо кармайт, зекети, бардыгы ибадаты жакшы. Барды намазы, Кураны, зикири, ибадаты жакшы. Бирок сараң да, сараң. Ошого караганда бир жахил дейт. Берешен. Ушул Алла Таалага сүйкүмдүүрөөк экен да. Кандай десе мындай дейт. Сараңдыгы эртеге бул ибадат көйдүчү жок кылат дейт.
А тигинин берешендүүлүгү эртеби кечпи машаалла Алланын кулу кылат дейт. Алымдар айтышат, алымдар зекет берген кишини берешен деп айтса болбойт дейт. Зекет берген киши үшүрүңүздү берип атасыз, зекетиңизди берип атасыз, фитр садакаңызды берип атасыз. Жо сиз берешен эмессиз. Ал мойнуңуздагы милдет. Албетте сараңдыктан чыгасыз, бирок берешендүүлүккө кирбей туруп турасыз. Каяктан чыгасыз? Сараңдыктан чыкты дейт. Мунучу зекет, үшүр, фитр садаканы берген, важиптерди бергенде догуп алыңыз. Парыз важиптерди берип атат. Сараңдыктан чыгат экен. Сараңдыктан рядынан чыктыңыз да. Бирок берешендердин рядына кирбей туруп турасыз да бага. Токтоп тур деп койгон сизди. Кичине бир 5-10 сом бере калсаңыз кирип калат экенсиз бул жака. Машаалла. Ошон үчүн иншалла о зекетти го сөз бериш керек. Аны берип алып өзүңүздү берешен дей бербеңиз. Үшүрүңүздү берип алып, о мен ушундай баатыр жоомарт, берешен, щедрый, андай эмес. Ал сөз сонун мойнуңузда милдет ал. Ал милдет ал. Сиз өзүңүздүн пайдаңыз үчүн берип атасыз. Тазаланыш үчүн. Хуз мин амвалим садакату тахирухум. Алла субханаху ва тааля пайгамбарыбыз айткан, алардын мал мүлкүн садакасын алгын, зекетин алгын. Алар тазалайт дейт. Ал тазалаш үчүн. Мойнуңузда милдет ал. Бул уже ихсанга кирет. Эмне кирет экен? Бул ихсанга кирет, уже жакшылыкка кирет. Ошондон берешен. Берешен адамдар шайтан коркот экен да, мына чочулап турат экен да. Берешеден адамданчы шайтан чочулап коркуп турат экен. Мен ушу берешендүүлүгү ушуну бир мечитке алып кирип кетип калбаса эле болду дейт экен. Ушу сажда кылдыртып коёбу экенби дейт. Берешендүүлүгү. Самири деген болгон, Самири. Самири деген Бани Исраилде Муса пайгамбар Фираундун ушу өтө эле зулумдугу көбөйүп кеткенде Алла Таалам буйрук берип, ушу Бани Исраил пайгамбарлардын балдары эле. Ушу Фираундун зулумунан алып чыгып бери, куткар деди. Муса пайгамбардын өзү эки чоң миссиясы болгон да. Фираунга даават берип, бир Аллага сыйынгын дегенге, таухидке чакыруу болчу. Бани Исраил пайгамбарлардын балдары бирок бузулуп кеткен эле. Амалдары бузулган себебинен Алла Таалам Фираунга таштап берип койгон эле. Аларга амалыңарды оңдогула. Фираунга иманың оңдо, ишенимиң оңдо, Бани Исраилга амалыңды оңдо. Бул канча деген эми узагыраак окуя, мен силерге кыскараак айтып берейин. Ушинтип Алла субханаху ва тааля бул учур келди дагы Фираун такыр болбогондуктан Бани Исраилди алып чык жөнө деди да. Мисирден алып чыгып жөнөдү. Бардыгына кабардар берип койгон. Кетип калды Фираунга айтпай эле. Караса саарлап Бани Исраил жок. Каяка кетти? Кабарды келди. Муса пайгамбар аны алып качып кетти dedi. Фираун аскерлери менен жөнөдү. Армиясын кошуп алып жөнөдү го барды. Бирөө калбасын. Кароолчудан бери кеттик. Кармап келбесек болбойт. Алар эртерээк чыкканда бир түн алдында кандай болгон чакта да буларда курал жарагы бар, ат төөлөрү бар, аркасынан тезере жетип барып калды. Барса алдында суу, деңиз турат, деңиздин четинде. Бул жагынан карай турган болсо, аркада Фираундун кылычтары келатат. Бани Исраил коркуп калды. Муса деди, иннала мудракун. Биз кармалдык эми берден. Өлдүк бияк. Алдыга барсак, суга чөмүлүп өлөбүз. Аркага качсак, тигинин кылычында каныбыз төгүлүп өлөт деди. Сен не кылдың бизди деди да. Пайгамбар да. Пайгамбар калла, Бани Исраил, силер камалып калдык, кармалып калдык деп айтканыңар таптакыр туура эмес. Эч кандай мындай болбойт. Инна робби саяхдин. Менин Роббум мага жол ачып берет деди аны көрөсүң. Алла субханаху ва тааля Муса пайгамбарга айтты. Таягың менен деңизди чап деди. Чапканда деңизден жол ачылды. 12 жол. Канча жол? 12 жол ачылды, 12 жол. Бани Исраил 12 уру эле булар.
Жөөттөр канча урууга бөлүнөт? Исна ашара. 12 уруу. 12 урууга 12 жол ачылды. Караса суу токтоп турат. Цемент болуп калган. Бирок прозрачный цемент да. Бири-бирин көрүп турушат. Өтүп кетип атат бардыгы эч кана суу дейм, азыр ким көпүрө салып берет жерге? Жөн бири-бирин көргөн бойдон өтүп кетти ар жакачы. Өттү, наркозготон өттү. Булар келип калды. Тафсирлерде айтылат, 600 000 болчу Бани Исраил дейт. Фираундар 1 600 000 эле дейт. Кээ бирде 1 400 000, кыскасы алар көп экен да, аркасынан келаткан. Өтүп кеттиби? Фираун ойлоду окшойт, бул жол биз үчүн деле курулду окшойт депчи. Кеттик деди. Булар өтүп баратса биз кембизби деп, я. Кирди, бардыгы узакта. Бардыгы кирди деңизге. Алла бир буйрук берди. Суунун бардыгы. 1 секундада бардыгы аскери, армиясы, күчү, министри, шыпыргычынан баштап бардыгы ушунча чыгып жүрдү. Бани Исраил ушуну көзү менен көрүп турду. Кандай жок болгон. Аллаху акбар. Өз көздөрү менен көрүп турду ушунун жок болгонун бардыгы. Фираун иман келтирейин деп калды. Айты берди. Бани Исраилга келген пайгамбарлардын Кудайына иман келтирдим деп берди. Ушу Муса деп да айта алган жок да. Көрө албастыгы ушунчалык эле. Атын айта алган жок. Бирок ушу иманы кабыл болуп кетпесин Жебраил периште оозуна суу тыгып берди мына. Өлөйүн деп атканда гаргара деп коет. Алкымга өлүм келгенде иман кабыл болбойт. Тоба да кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз айткан, тобанын эшиги жабык эмес деген, ачык. Күн батыштан чыкканга чейин, экинчиси адамдын жаны алкымга келгенге чейин тобанын эшиги ачык. Ошол жерге келип калгандан кийин тоба кылсаң, бардыгы эле тоба кылат жердечи. Бирок кабыл болбойт. Иман да кабыл болбойт, тоба да кабыл болбойт. Кыскасы ушунун бардыгы анан ошол жерде жок болду. Көрдү. Бир күндө айтты, Алла субхана бар. Мына бак сеники, үйлөрү, байлык, мүлкү, салтанаты бардыгы силерге берип койду го. Ол жөнүн бардыгы. Мен бир башка нерсе силерге айтып берейин деп атып, мына башка жака кетип калдык. Каяка окуяга өтүп кеттим да. Өзү окуя дайыма баштабайын деп турам да. Ошо баштап кетсем кете берип анан кийин каягынан бир нерсени айтып берейин деп атым мен өзүчү. Аллахумма салли ала Мухаммад. Хадис айтайын. Сараңдык боюнча. Анан өтөт да. Өткөндө ошол Самири деген болот да. Самири деп Куранда келет. Бул мунафык болот. Мунафык жүрөсүзбү? Бани Исраилден эле тили менен иман келтирбейт, бирок жүрөгүндө капырлык да. Бул кетет дагы ошол 600 бар, тияк-бияк. Так. Харун пайгамбар, Муса пайгамбардын инеси. Буну өзүнүн орун басары кылат дагы. Алла субханаху ва таалага мен барып Тур тоосуна чакырат, Тур тоосунан Тавратты бере турган болот. Ошол жерде анан кийин 40 күнгө кетет. 30 күн плюс 10 күн кылат да 40 күнгө Тавратты берет. Тавратты алып келсе Бани Исраил музоого сыйынып калып турбарды. Ойбой. Анан кийин Муса пайгамбар аябай жини келип Тавраттын ошо тактайдай китепти жазылган экен, аларды жерге коюп эле тигини сакалынан чачынан кармап, эмне кылганың эй? Деп анан кийин арышканда ал айтат, кой бериңиз. Мен буларга айтсам болбой койду, таптакыр тигиндей мындай деп. Өтө Бани Исраил оор келди. Болсо пайгамбарлардын урпактары да. Ошо Самири кылды деди да, Самири. Самири эмне кылган экен көрсө, Жебраил периште келип, аты ушу топурагы, бу туягы тийген жергечи сразу көктөп кетет экен да. Ошондо топурактан алып калган экен. Тиги музо жасап туруп Самиричи. Ошо топурак мененчи. Алла Тааланын сыноосу да ол музо кадимкидей үн чыгарган музо болуп калган да. Мына силердин Кудайыңар деген да. Ошого сыйынган да. Анан ошол жерде анан Аллалардын тообасы бири-бирин өлтүрмөйүнчө кабыл болгон эмес. Тообасы Qtulu anfusakum dalikum khayrun lakum inda bariikum fataba alaykum. Qur'anda Бакара сүрөсүндө кенен айтып берет буну.
мынакей бири-бириңерди өлтүрүңөр. Ошол жерден билесизби канча? 588 миң дейт. Бутпарас болуп кеткен да. 12 миң эле калган экен андан. Кандай болгондо дагы мисалы ушунчалык көп жаман болуп кеткен. Самири деген мунафыкты эми азап бериш керек эле да. Азап берип ошолда намисас деп коет, мага тийбей эле. Өзүнөн өзү кытышып, котурлап, ушундай бир сасып, мага тийбей, бирөө тийсе эле ушундай бир башын жула чапкандай ооруйт эле да. Ушундай оору менен Алла субханаху ва таала берген да. Бирок ушуну Муса пайгамбар өлтүргөн эмес, өлтүрсө болот. Эмне үчүнсе берешен болгон. Бая мен кебимдин баардыгы мына жердеги берешенге келип атат да. Ошон үчүн уламалар айтышат, даже ушу берешен болгондуктан Самириге өзүнүн өлүмү менен эме болду дейт. Ошондой түрү өлтүрүлгөн эмес дейт. Муну калгандай болгондо чакта дагы туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Ошон үчүн иншалла берешен болойлу, сараң болбойлу. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, мындай дейт, экинчи хадис айтып берейин Тирмизиде, Абу Бакр Сиддик разыйаллаху анхудан: "Ла ядхул джанната хаббабун вала маннан вала бахил", бейишке кирбейт дейт. Ким? Хадда. Куу бар го, куу адам. Алдамчы, жалганчы. Милдет кылган, жана сараң адам деп. Булар болсо бейишке кирбейт дейт. Демек ошо хадда деп коет экен бул. Сырты башка, ичи башка болсо дайым алдамдарды алдап. Аферист, аферист. Насаи шарифте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла яжтаму шуххун ва иманун фи қалби абдин абадан". Иман менен сарандык эч качан бенденин жүрөгүндө бир болбойт дейт. Же иман же сараңдык дейт. Же иман же сараңдык. Ошондуктан иншалла Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет, Абу Хурайра риваят: "Ал-муъмин гиррун каримун вал фажир хуббун лаим".